Баткен облусундагы негизги маселе суу тартыштыгы. Бул көйгөйдү жергиликтүү тургундар өткөн жылы болгон 3-чү элдик курултайда айткан болчу. Анда делегаттар тарабынан маселени чечүү жолдору да сунушталган. Суу маселеси оор айылдардын биринен делегат болгон Туйгуналы Жолдошевдун айтымында, мамлекет каржылоого алса, суу көйгөйү чечилип, кошумча жерлер өздөштүрүлөт. 30 миңден ашык эл суга суу боюнча аябай кыйналып келген. Жаңы долбоор бүтүш менен экспертизаны өтүш менен тендерге коюла турган болуп атат. Эгер Кудай кааласа тендерге коюлса, бирөө кайсы бир курулуш уюмдары жеңип алса, бул тездейт. Самарканддек, ошо жаңы мен айткан айылдардын элдеринин бир канча көп жылдан бери айтып жүргөн маселелери чечилет. Мына бүгүн 5 апрель Баткенде жаңы сорттордун короо сезону башталды. Прица сорту биз кечээ күн дагы Бактыр Кешикте ушул көчөттөр жөнүндө маалымат бердик элек. Баткенде ушул эң бир эрте бышкан, орусча айтканда ультра ранний сорттор дүмбүрөсү. Бул Бекболот Мадумаров. Ал суу тартыштыгын чечүү жана айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча инновациялык ыкмаларды ишке ашырып жүргөн адис. Анын сунуштары курултайдын делегаттары менен болгон жолугушууда айтылып, өкмөт мүчөлөрүнүн колдоосуна алынды. Бекболоттун айтымында климаттын өзгөрүүсү менен жылдан жылга дарыяларда суу азайып жатканда, эски ыкма менен суу маселесин чечүү туура эмес. Агро тармакта 15 жылдан бери АКШ тармагында терең изилдедик. Жыйынтыгында ушул биздин жарым чөл болгон баткен жерлерибизде бир жакшы мүмкүнчүлүк турат. Бул суга системаларын алмаштырганда эле ушул бизде бар суулар менен деле көп плантацияларды уюштуруп, ошол жерден экспортко ориентированный продукциялар чыгса болот. Бирок биздин методикабыз ошол ойдон калып атат да, суу кароо методикабыз. Бул кетмен технологиясы деп айтып келем. Бул технологияны жыйнашыбыз керек дагы, тамчылатма сууга түшүбүз керек. Бул нерсе бардык эле Кыргызстанда бүт эле дүйнөдө жакшы иштеп келип атат. Баткен облусундагы 3-чү элдик курултайдын делегаттары менен болгон жолугушууда айыл чарба министри Бакыт Төрөбаев аймактагы суугат жана таза суу маселесине байланыштуу көйгөйлөрдү угуп, алардын айрымдарын тез убакытта жана калгандарын этап-этабы менен чечүү керектигин белгилеп, тиешелүү жетекчилерге сунуштарды берди. Өзү жалпысынан 81 маселе каралды. Негизинен 81-дин ичинен ирригация боюнча бизде 16 маселе каралды, таза суу боюнча 30 маселе каралды. Эң негизги бул маселе, бул делегаттар курултайда айткан сөзүн биз угуп, анан чечүү жолдорун айтып бердик. Кийин июль, август, сентябрларда биз келип, ошол жумуштардын аткарылышын да сурайбыз. Анткени эл талап кылып атат аны. Белгилеп өтсөк, 3-чү элдик курултайда айтылган көйгөйлөрдү чечүү максатында өткөн жолугушуунун жыйынтыгында 80ден ашуун маселелер көтөрүлүп, алардын басымдуу бөлүгү суу маселесине байланыштуу болду. Аларды чечүү жолдорун айткан Бекболоттун сунушу эске алынабы, аны убакыт көрсөтөт. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.